Кайрылуу күн барлыктарыңызга. Бүгүн кезекти багалоо баракчасынын жасалуу жолу менен тааныштырмакчымын. Ол үчүн бизге Canva приложениясы керек. Паракча ачып алабыз және эффекти бөлүмүнөн смайликтерди тандап, олардын түсүн өзгөртүп жасайбыз. Мында 10 балдык багалоо жүйөсү боюнча багалоо паракчасы болгондуктан 1ден 10га чейин нөмүрлөп алганмын. Және жанына балдарын галочка менен белгилеп отуруу үчүн 4 буручтуу фигураны алып, ар смайликтин жанына коюп отурабыз. Мисалы, бала жыйнаган балына байланыштуу жакшы бал алса, сол смайликтин алдын белгилеп отурат. Кандай смайлик алды, сол смайликтин алдын белгилеп отурат. Эффекти бөлүмүнө өтүү үчүн осы плюсикти басамыз. Сол жерден барлык функциялар чыгат. Бул багалоо паракчасын жасалуу өтө оңой. Жасап көрүп, сабактарыңызга колданыңыздар. Электрондуу нускасы керек болсо, описаниеге силтемеге жазыңыздар. Видеону соңуна чейин көрүп, лайк басып